Бир туугандар, субханаллах, шариятыбыз кошунуга чоң укуктарды берген. Өтө чоң укуктарды берген. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айткан: Жибирил алейхиссалам ушунчалык көп мага кошуну жөнүндө осуят кылды, мен ойлоп калдым, ушу кошунудагы бир күн мураскер болуп калбасын деп ойлоп калдым деген. Мураскер, ким мураскер болот? Адамдын эң жакын адамдар мураскер болот, туурабы? Ушунчалык көп осуят кылгандыктан менин эң жакын адамым айланып калбасын кошуна деп эмне кылдым дейт? Ойлоп калдым дейт. Түшүндүңүзбү? Кошунун акысы улук бир туугандар. Кошуну эгерде капыр болсо, анын бир акысы бар, кошунунун акысы бар. Кошуна эгерде мусулман боло турган болсо, анын эки акысы бар. Кошунун акысы бар, мусулмандык акысы бар. Кошуну эгерде мусулман тууган боло турган болсо, анын 3 акысы болуп калат. Кошунун акысы, туугандык акысы, андан кийин диний акысы, мусулмандык акысы. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, кошунун ушундай чоң акылары бар. Эми ушундай акы бергенден кийин шариятыбыз алардын ушул укугуну биз сакташыбыз керек. Алардын укугун тепселебешибиз керек. Алардын укугун каалагандай калчабашыбыз керек. Шарият кандай көрсөтсө, ошол негизде эмне кошунуга мамиле кылышыбыз керек. Эми караңыздар, мисалы бир адам кошунуңуз үйүңүздүн алдынан суу алып өтүш керек боло турган болсо, же суу алып өтүш керек боло турган болсо, ал жерде кошунуга жакшылык иретинде ошол нерсеге уруксат беришиңиз керек. Муталаба дейт. Шариятыбызда муталаба деген нерсе бар. Талап кылсаңыз болот өзүңүздүн укугуңузду. Ал сиздин жериңиз, 5 сотик сиздин жериңиз болгондон кийин сиз эмне кыласыз? Ал жерди бербей койгонго акыңыз бар. Себеби ал жердин сизде кызыл китеби бар. Эч ким ал жерге келип эмне кылып бастырып ала албайт. Сиз мамлекеттин мыйзамынын негизинде ошол жергеээлик кылгансыз, эч ким бастырып ала албайт. Бирок сиз өзүңүздүн укугуңузду пайдаланып кошунуга суу алып өтөйүнчө өткүзбөсөңүз, турба алып өтөйүнчө өткүзбөсөңүз, дагы бир нерселерди кылайын десе бербесеңиз, анда кошуну кандай мамиле кылат ортодо? Туурабы? Анча-мынча нерсеге жакшылык иретинде ошондой нерселерге уруксат бериш керек. Эгерде сиздин курган имаратыңызга жана сиздин ушул огородуңузга жана башка нерселерге зыяны тийбей турган болсо, анда уруксат берип коюңуз. Сонун нерсе эмеспи? Эртең эле сиздин алга ишиңиз түшөт. Айрыкча айылда жашагандар арык алып өтөт көпчүлүк учурда. Бизде ушунчалык көп уруш тытыш ошол арыктын айынан болот. Туурабы? Айылда жашагандар аябай жакшы билет. Көп ызы-чуу ошол арыктын айынан болот. Арыкты мен эшигим алдынан алып өтүпсүн, сен эшигиң алдынан алып өтүпсүн деп ушундай нерсе болот. Жо, бир туугандар, бул учурда эмне муталаба, акыбызды талап кылбастан бул жерде эмне жакшылык кылуу үчүн ошол адамга уруксат берип койгонубуз жакшы. Андан кийин сиз бир иш кылсаңыз, үйүңүздө, ошол жериңизде бир иш кылсаңыз, кошунуңузга зыян бербей турган деңгээлде имарат курасызбы же бир иш кылышыңыз керек. Бирадарлар, мынал эрежени билбегендиктен, ушул нерсеге амал кылбагандыктан бүгүнкү күндө ушунчалык көп кошуну менен кошунун араздашуусу ушул себептен болот. Ал дегени, караңыз, кошунуңузга зыян бере тургандай кылып үй куруп коесуз. Караңыз, бир туугандар, мол кириңиз, мол көчөгө кирип туруп карасаңыз, канчалаган адамдар үй курат дагы, үйдү границага курат, чек арага курат дагы. Демек, жанагы крыша деп коет бизде, тамбашысы 50 сантиметр чыккан учурда дагы кошунусуна түшө турган болуп калабы? Эми карды элестетиңиз. Кар кошунусунун үйүнө түшө турган болуп калабы? Кошунусунун үйүнө түшкөндөн кийин эмне болот? Кошунуга зыян береби? Макул, ал кошуну жоош болуп унчукпашы мүмкүн, бирок зыян береби? Бир туугандар, ошондуктан бир нерсе саларда мурда сөзсүз кошунунун акысын эске алышыбыз керек. Кошунун акысын эске алышыбыз керек. Мисалы, бир нерсени экономдойм деп кошунуга зыян бере турган болсоңуз, ал нерсе арам болуп калат. Үй курдуңузбу? Өзү 5 сотик жерде же 6 сотик жерде стандарты бар үйдүн. Мисалы, үй курууда стандарты бар. Алдынан 2 метр, жан башынан 2 метр кириш керек, көчө жакка чыкпай, артынан 1,5 же 2 метр кириш керек. Ошондо сиздин карыңыздагы, жамгырыңыздын суусу дагы эмнеге өзүңүздүн жериңизге түшөт. Ызы чуусу жок, ошондой эле кылып алыңыз. Терезе курууда, субханалла, эң чоң проблема мо терезе коюуда. Бирадарлар, мусулмандын үйү аврат. Эң ачынарлуу нерсе, бир туугандар, бүгүнкү күнгө чейин үй бүлөбүздү көчөгө чыгара албайбыз, себеби үй бүлөбүздүн эшигибиздин астында 2 этаж үйдү куруп туруп, терезесин биз жака каратып койгон. Эми өмүр бою же ошол жерде тосуп эле койгон болбосок, өмүр бою ошондой эмне үй бүлөбүздү көчөгө чыгара албай өтүп кетишибиз керек. Ошондуктан бирадарлар, үй курууда сөзсүз түрдө кошунун акысын эске алышыбыз керек. Эң ачынарлуу нерсе, намаз окуган мусулман адамдар терезесин артына коюп коет. Же болбосо терезеси кошунусунун үйүнү карап тура тургандай кылып коет. Бир туугандар, бул чоң бир айып эмеспи?
Сиздин үйүңүздө, сиздин аялыңызды ошентип бирөө терезеңизди артына коюп туруп карап турса эмне дейсиз? Ыраазы болосузбу? Эмне үчүн сиз бирөөгө ыраазы болбойсуз дагы өзүңүз ошондой нерсе кыласыз? Бирадарлар, кошунунун акысы чоң. Кошунулукта акысын берейли. Бул нерсе сиз караңыз, жогоруда айтып өткөндөй өмүр бою жанагы көчөгө чыга албай турган. Эми анча-мынча учурлар болуп калат. Айла жок, кээде шашылыш түрдө же болбосо жолуксуз чыгыш керек болуп калат. Бир учурлар болот да. Ал учурда эмне болуп калат? Сиз авратын көргөн болуп каласыз. Ошондуктан бирадарлар, үй салсаңыз, ушул кошуначулук акысын сөзсүз эске алыңыз. Мейли терезеси болбосо болбой эле койсун. Египетте терезеси жок эле жашап жүрөт. Күндү көргүңүз келсе, сырттан деле күндү көрүп аласыз. Бирок эң негизгиси кошунуңуздун укугун деп билбеңиз. Алдына койсоңуз, сизди эч ким урушпайт. Жамбашына койсоңуз, сизди эч ким урушпайт. Артында эч ким жок болсо эч нерсе эмес, бирок артыңызда кошунуңуз бар болсочу. Ошон үчүн бирадарлар, ушул нерсени эмне кылышыбыз керек? Сөзсүз түрдө үй салууда же болбосо ошого окшогон имараттарды салууда эске алышыбыз керек. Эгерде экөөнүн ортосунда шериктештик болуп дуал курулган болсо, ал дуалды экөөнүн ыраазычылыгы менен гана иштетиш керек. Мисалы, мен кошунумдун үйүнүн астынан дуал курдум. Бирок мен өзүмдүн чек арамда, өзүмдүн чөнтөгүмдүн каражатынан курдум, мен аны каалагандай иштетемин. Себеби ал менин мүлкүмдөгү дуал болуп калды. А бирок кээ бир учурларда кошунулар менен эки тарап биргеликте эмне кылат? Дуал курат, туурабы? Ошол учурда эмне кылат? Ошол учурда экөөнүн шериктештиги менен, келишими менен гана бир нерсе куруш керек. Эгерде ыраазылыгын албай туруп куруп ала турган болсо, алда эмне болуп калат? Шариятыбыз тыйган амал болуп калат.